Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Горгастан Талаш шаарынан ушу өзүңүздөр көргөн 2 кабаттуу бардык шарты менен там сатылып атат. Участогу дагы 15 соток экен туугандар. Участогу кенен ушундай бүткөн чоң там издеп жүргөндөр анда бул видеого көңүл буруңуздар. Мен силерге баарын маалыматтарды тартып берем. Дареги бул Горгастагы бул Советский көчө мынакей. Ошол Советскийдин этегинде пилораманы баарыбыз билебиз. Пилорамадан кийин эле өткөндөн кийин экинчи повороттон оңго буруласыздар. Бурулганда эле оң тарапта мына ушул үчүнчү тамды көрө аласыздар. Караңдар, бул жакта жалаң ушундай заңыраган тамдар түшүп калган. Таза абада, жакшы жерде туугандар. Анда эмесе бисмилла биз тартып баштайлы. Мына киргенде эле караңыздар, воротасын адам кире турган калитканы өзүнчө, ал эми унаа кире турган калитканы откатной ворота кылып жасаган экен. Навести менен унаа токтотконго, жамгырдан, күндөн тосконго жакшы кылып жасап койгон экен. Болгону ушул жерде эшиктин алдында туугандар брусчатка база турган иши бар экен. Караңдар, ушул эшиктин алдына жакшы елкалардан тикен экен. Бул жакка да кымбат гүллөрдү отургузган дейт. Анда эмесе үйдүн ишин баштайлы, андан кийин огород жагына да өтөбүз. Бисмилла. Бул жери прихожка келгенде эле эшигине дагы маани берип коюңуздар. Өзүм үчүн салгам дейт, аябай жакшы кирпичтен. Ошо эки кирпичтин ортосуна утепление кылып атайын пеноплекс дагы койдуруп кеткем дейт. Бул эки этаждын ортосу перекрытие туугандар плитадан экен. Киргенде эле коридор бул жактан экинчи кабатка чыгат. Оң жагынан бул жеринде өзүңүздөр көргөндөй чоң холл. Караңдар, бул жакта дивандар, отургучтар. Түз киргенде кухнясы. Мына кухнясы жана ошондой эле топкасы дагы ушул жерде. Кухнядан дагы сыртка чыга турган бир эшиги бар. Мына бул жактан сырттан отун көмүр алып келгенге ылайыктап дагы бир эшикти калтырган. Жалпы үйдүн размери 12 ге 13 дейт. Жалпы 200 квадраттан ашык экен. Сол жагында чоң залы бар экен. 12 ге 4-10. Болгону бул жерге паркет жабыштырып, обоюн чаптап коюш керек. Аябай узун, чоң күнгөй бет. Зал ичинде отоплениялардын баары орнотулган. Душевой санузелдер дагы толук бүткөн. Ичи кафелденген мынакей. Таза суу киргизилген, центральный. Жана ошондой эле бул жакка дагы центральный канализация келет деп бардык түтүкчөлөрдү, турбаларын баарын коюп кеткенбиз дейт. Экинчи этажга көтөрүлөбүз. Лестницаны ушундай кара жыгачтан жасаткан дейт, эң кымбатынан. Мына экинчи кабатка көтөрүлүп туугандар. Көтөрүлгөндө оң жак бетте бир ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Экинчи кабаттын баарын ушундай атайын актап туруп эле краситтеп койгон экен, дышышый кылып. Андан кийин да бир бөлмө балдар үчүн, эркек балдар үчүн мынакей. Андан кийин дагы бул жагында кыздар үчүн дагы бир уктоочу бөлмө. Экинчи кабатта дагы гостиный конок бөлмөсү бар экен. Бул жагында дагы бир аз жумушу бар экен. Жерге паркет төшөш керек. Дагы айта кетчү нерсе, лай менен заливка куюп, анан үстүнө дагы жанагындай стекловатадан таштаган дейт. Кышында аябай жылуу дейт. Печкабыз дагы жакшы жылытат дейт. Видеодон алыстабаңыздар, мен силерге огород жагындагы тартып берейин. Коро сарайлар дагы. Мынакей огород жагындагы караңыздар. Кененине маани бериңиздер туугандар, караңыздар. Ушунчалык кенен экен. 15 ге 4 кылып ушундай сарайда салыныптыр, үстүндөгү чөп жыйгыч менен. Бул фундаменттер баняныкы жана ошондой эле склад погреби менен казып койгон экен. Мына складдын фундаменти, погреби даяр. Жана ошондой эле бул жерге дагы очоккана салганга бул жакка да фундамент коюп, проект ошондой экен. Огороддун кененин караңыздар туугандар. 15 сотық деле өзү оңой эмес. Ошондой эле бул жакта огородко жакшы Черный принц клубниканын көчөттөрү отургузулган дейт. Андан тышкары бул жакта малиналар да бар экен. Ошондой эле жаңы көчөттөр отурулуптур. Алманын 20 түп алма, ошондой эле 12 түп талгарка сортундагы алмурт дагы отургузулган экен. Бул жакка да жакшынакай кылып малина, клубника тиге турган болсоңуздар, бул жакта суу дагы аябай жакшы келет дейт. Арыктан да суу келет. Ошондой эле центральный водопровод да кошулган. Мээнеткеч адамдар үчүн аябай огороду чоң, негизинен жакшы болот. Мынакей жана туугандар топкага кире турган эшик бул жагында. Үйдүн сырткы көрүнүшүндө мен силерге бир чагылдырып берип коеюн. Бул капталдан да мен силерге көргөзүп берем.
Баасын айтайын анда эмесе туугандар. Баасын $130,000 сурап жатат. Варианттар бар дейт. Өзүңүздөр вариантыңыздарды да айтып, сыныштап көрөсүздөр. Ушундай чоң там издеп жүргөндөр үчүн төмөндө номерге чаласыздар бул видеону. Жакындарыңыздарга дагы таштап коюңуздар. Видео лайк басып коюңуздар.